Belgilүү коомдук жана саясий ишмер Исхак Разаков 1910-жылы 25 октябрда Баткен областына караштуу Лейлек районунун Коросон айылында төрөлгөн. Ey balдар, эмне кылып атасыңар? Ассалам алейкум ажаба. Валейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы, а бул көпүрөсү, а булар көчөлөрү, булар үйлөрү. Бул шаардын базары, булар дүкөндөрү, а бул болсо мечит. Жанында турган медресе. Бул шаардын башчысынын чоң үйү, жанындагы атканасы. Бул жерде шаарды коргой турган сакчылар турушат. Атың ким? Кимдин баласысың? Атым Исхак, шахтада иштеген Разактын баласымын. А бул эмне чөптөр? Шаардын дарактарыбы? Туура айтасыз чоң аба. Бул шаардын бак дарактары. Ал эми бул шаардан өткөн чоң дарыя. Ойной бергиле, ойной бергиле. Биз көрбөй калдык го. Бул баладан буюрса бир нерсе чыгат. Тфу, тфу, астафралла, астафралла. Бир сайдагы бала бирөөлөрдүн айтканын элестетип, шаарды биз көргөндөн дагы артык кылып айтып берип жатпайбы? Кудайым назарын салганы чын болсун. Бул Разактын баласына кана Омин бак карасын, кыдыр даарысын, элим, жерим деген эр азамат жигиттерден болуп өссүн Исхак балам. Омин! Ажаба, бул баланын колдоочусу бүркүт болуп жүрбөсүн? Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Кыргыздарга өткөндө кут эки жолу түшкөн дешет. Биринчи кут Жусуп Абдрахманов болуп түшсө, экинчи жолку кут Исхак Разаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кутту кут сыягындай күтүп албаптырбыз. Исхак Разаковичти учкан кометага салыштырам. Койруктуу жылдызга мындай жылдыз кылымда бир келсе келет, бирок келгенде да артында жап-жарык ис калтырат. Насирдин Байтемиров, кыргыз эл акыны. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бүгүн бүт көрүүгө мүмкүн болбой турган иштериңде эртең бүт көрүш үчүн дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңан корк. Касташуудан кач, бирок адилеттиктен тайба. Бай жашоо болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Коом деген сени менен мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот.